Санжыра радиосунда жаңы долбоор «Шам чырак». Ар жекшембе түнкү саат 9-дан 11-ге чейин. Санжыра менен көңүлүңдү тазарт да дилиңди байыт. Эсенбай Нурушев, Туюк сүйүү. Маркум Салижан Жигитовдун арбайына. Жарылган бомбадай болуп жатаканага кечке жуук жаман кабар дөңдөй түштү. Кокустук болгонбу, ким бирөө түртүү ийгенби? Айтор, жогорку курстагы бир жигит үстүңкү кабаттан кулап кетиптир. Таштак жерге төбөсү менен тийген экен. Мээси чачырап, ошо жерде мүрт кетиптир дешти бирөөлөр. Жок, антпейли аман калыптыр. Болгону омурткасы сыныптыр. Байкуш эми 6-7 айсыз адам боло албайт го дешти башкалары. Бу жаңылыкты биздин жигит эң акыркы укту. Китепканадан келсе бөлмөлөш балдар ушул окуяны узун сабак кылып, кеп кылып отурса керек, адатынча баарынан ознуп муну Алтыбай кабарлап калды. Уктуңбу айкеси? Бир баатыр 3-кабаттан секирип мерт болуп кала жаздаптыр. Койсоңчу ким экен ал? Биздин жигит кызыга түштү. Билесиңби, былтыр биз менен ушул өлмөдө жашаган. Ошол Эргул жинде болгон эме го? Биздин жигит чындап эле таң калды. Кайдагы жин дейсиң? Деди Алтыбай иштин баарын иликтеп-жиликтеп келген билермандан бетер. Бу эрем бир кызды жактырып калбайбы? Ага дагы бирөө сөз айтып жүргөн экен. Ишти чечип алалы. Кыз кимди тандаса, ал ошону болсун деп макулдашыптыр. Тиги Кудай аткыр азыткы болсо беркини тандап атпайбы? Ошо сенсиз мага жашоо жок деп алиги баатыр терезеден арып боюн таштап жибериптир. Рас болуптур, деди керебетте китептиктеп жаткан Сарпбек ачуусу келгендей. Акылы болбосо ошо да. Ага эмне? Кыз кырылып калыппы кыргызда? Эми аны кыз эмес, кемпир да карабайт. Жарымжан неменин кимге кереги бар дейсиң? Балдар, сүйүүдө акыл болмок беле. Үстөлдүн төрүндө конспект жазып жаткан Абдулда аксакал дептеринен башын көтөрбөй күңүрөнүп койду. Акыл болсо ал сүйүүсү болбой калат. Бу бөлмөдө жаткандар төртөө. Баары тең бир кырдуу армияда болуп, заводдо иштеп, кагылып согулуп дегендей картайып баратканда университетке түшкөн. Улуусу Абдулда беркилерден 3-4 көйнөк мурда жырткан. Баары аксакал дешет. Кийин Алтыбайдын айтканы чын чыкты. Баары ошондой болгон экен. Эртеси бүт факультет дүрбөп, деканат жыйын куруп, партиялык чогулуш чакырылып, оодо кеп болду. Ары кетип, бери келип жатышып, акыры комсомол уюмуна студенттер арасында тарбия түшүндүрүү иштерин жүргүзүү табышталды. Ошондон көп өтпөй эмки жумада сүйүү темасында талкуулот экен деп жатакана дүрбөп калды. Киреберишке бакыйта жазылган жарыя да илинди. Анан жума күнү кечинде жатаканада жан калтырбай баарын ылдыйдагы чакан залга айдап түшүштү. Ага биздин жигит да барды. Адатынча арткы орундуктардын биринде көчүк басып, кармай келген китебин барактап коюп отурду. Аңгыча залга студ кеңештин активисттерин баштап Сарпбек кирип келди. Сарпбек университетте комсомол комитетинин мүчөсү эле. Бул иште ага жүктөшкөн окшойт. Өгүнү өзү да кулакка кыш кылгандай болгон. Ушундай диспут өткөрө турган болуп жатабыз деп. Диспутту ачып Сарпбек жатаканада болгон ишти оозанбады. Тек гана сүйүү деген эмне, аны азыркы жаштар кандай түшүнөт? Ушулардын тегерегинде талашып таңашып көрөлү деп сунуш кылды. Бирок кептин оролу дароо эле ошол окуяга бурулуп кетти. Азыркы кыздарга бир жигит жетпейт экен. Буларың жүрсө эле 2-3 менен жүрөт турбайбы? Терезе тарапта отурганын чачын желкесине чейин кое берген жигит кызуулана кетти. Баланы ушуга жеткирген жаңкы кыздын да жоопкерчилигин караш керек. Туура, деди бери жактан дагы бирөө. Ойлоп көрсөңөр, адабиятта да, кинодо да, турмушта да сүйүү үчүн жалаң жигиттер өлөт экен. Эмне үчүн кыздар өлбөйт? Кыздар деле өлүп жатпайбы? Орто шенден бир кыз чебелектеп кетти. Анна Каренинаны эмне кыласыңар? Аннаңызды айтпаңызчы. Ар жактан жапалдаш бойлуу бир бала чепеңдеп чыкты. Аныңыз ойношу таштап кетип, айбири ачылып каларда поездга башын таштап өлүп атпайбы? Ошондо жигиттер терезеден секирсе, кыздар кошо секирсин деген турасыңарбы силер? Ортодон дагы бир кыз тура калды чыйпылыктап. Капталдан чыккан бир жигит аны жарга такымакчы болуп, каяша суроо коюп тапаңдады. Аял эркек тең болсун деп өзүңөр айтып жатпайсыңарбы? Туурабы? Туура, деди жаңкы кыз. Анда баары тең болсун да. Зал дуулдап күлүп калды. Ага болбой орун жетпей солупта да котолошуп турган балдардан бирөө окумалдыгын көрсөтөйүн дедиби, колундагы литературная газетаны ары бери булгалап бак-бак сүйлөдү. Мына бу жерде «Берегите мужчин» деп жазылып турат. Жолон акында «Эй достор, аяштардын койнуна жатпагыла» деп атпайбы? Ай бала, сен бакылдабай кое турчу,
деди көз айнекчен шыңга бойлуу жогорку курста окуган бир кыз ордунан туруп. Анда эмне? Силер кыздарга үйлөнбөй эле, гүлгө оонап бала таап аласыңарбы? Же сен бала, жигиттердин баарын гомосексуалист болгула деп үгүттөгүң келип турабы? Зал кыраан катка түшүп күлүп калды. Кыздар кол чаап жиберишти. Ушуну укмаксың, деди жаңкы окумал жигиттин жанында турган тең тушу аны далга чапкылап күлкүсүн тыя албай жатып. Купкана жайлады сени. Санжыра радиосунда Шамчырак. Дүйнө жана кыргыз адабиятынан тандалма чыгармаларды Санжыра менен бирге окуңуз. Сөз кыябы башка тарапка ооп баратканын байкаган Сарпбек залга кайрылды. Жолдоштор, темага кайрылып келели. Мына, арабызда биринчи курстун кыздары отурат. Булар кече эле мектеп партасынан чыгып, чоң турмушка жаңы гана аралашты. Ушулардан да сөз угуп көрөлү, деди да ал алды тараптан ким бирөөнү көрсөткөндөй болду. Кана, чоң кыз, сиз сүйлөйсүзбү? Русса айтыптыр. Акылсыз сезим алжыган сезим деп. Менимче сүйүүдө деле ушундай го, деди тиги кыз сыпаа жагымдуу үн менен. Биринчи курс деле Руссону окуган ким экен бул дегендей, биздин жигит башын көтөрүп ошол жакка карап койду. Бирок кыздын өңүн көрө алган жок. Аңгыча эрмек таппай турган балдар ага да жабылып калышты. «Хай чоң кыз», деди бер жакта отурган олбурлуу жигит. «Сен өзүң чындап ким бирөөнү сүйүп көрдүң беле?» «Жок, ант элекмин», деди алиги кыз кулак учуна чейин кызарып. «Шашпа», деди жаңкы жигит ак каптал адамдан бетер акыл айтып. «Шайтан сүйүү сага да келет бир күнү. Көрөбүз ошондо Руссо экөөңдү». Кызды талоонго салып талатпайын дедиби, Сарпбек биздин жигит тарапка кол жаңсай берди. «Бу жерде менин досум отурат. Философияны көбүңөрдөн кем билбейт. Анда ушу жигитке сөз берели», деп эки ооз бирдем айтып кой дегендей ишара кылды. Биздин жигит саал эрингендей ордунан турду да: «Мен жаңкы кыздын оюна толук кошулам. Туура айтты», деп койду кыска гана. Талкуу талаш дагы бир топко уланды. Биздин жигит этегине чейин отура албады. Ыңтайын таап, акырын жылап басып залдан чыгып кетти. Кайсы бир күнү Сарпбек биздин жигиттен сурап калды. «Салижан акындын китеби чыгыптыр дейт. Окудуңбу?» «Окудум», деди биздин жигит. «Ыймандай сырым менин» деп аталат. «Анда сен бизге бир доклад жасап бер. Байкабай талкуу уюштуралы. Аерде да жанагы сүйүү темасы бар дешет го. Бизге отчетко керек болуп жатат». «Жарайт», деди биздин жигит. «Улуу комсомол башыңды кичүү кылып суранып атсаң, жок деген болбос». Биздин жигит Салижан акынды пириндей көрөт эле. Анын ар бир жазганын кыя кетирбей, гезитте болсо кыркып алып, журналга чыккандарын жыйнап коет. Салижан акын өзү чоң адабиятчы, илимпоз киши. Көңкү журт билет. Мурда ушу филологияда дарс окучу экен. Кийин өкмөттөгүлөр атайы чакыртып, кыргыз энциклопедиясын даярдаганга кол кабыш кылсын деп, ошо жакка жетекчилердин бири кылып дайындап коюшуптур. Университетке келгиче биздин жигит да акын болом деп жүргөн. Жазгандары деле жаман эмес эле, бирок соңку бир жылда көп нерсе окуп кыйла көзү ачылгансыды. Поэзия деген оңой окат эместигин чындап аңдагандай болду. Ошондон улам ыр жазбай калды. Акын боло албаган адабиятчы болот дегендей, ал акырындап адаби сынга ышкысы артылып, 2-3 курдай макала жазып, Кыргызстан маданияты гезитине апарса, алары жаккан окшойт, жарыялап жиберишти. Мунун аркасы менен курсташтарына эле эмес, жалпы факультетке жаш адаби сынчы катары тааныла түштү. Салижан акындын жаңы китебин 2 жумадай мурда сатып алган. Ошондон бери үзүлө түшүп 2-3 курдай окуду. Анда деле моокуму тарабай, арачолодо кайра барактап кирет. Жадесе дарс угуп жатып да арт жакта жашынып окуп отурган учурлары болду. Ошентип жүрүп, китептеги ырлардын баарын жаттап алгансыды. «Ыр жазсаң ушундай жаз ата», деп коет. Алар бир ирет ичине маашырлана. Китептеги Муңдуу баян поэмасы айрыкча таасирлентти. Икаянын кыскача мазмуну мындай эле. Акындын каарманы чүрөктөй бир сулуу кызга ашык болуп калат. Анысын айта албай азап жегет. Өзү жандап бара албайт. Жанына келсе дудуктан бетер тили буулуп сүйлөй албай апкарып калат. Тек гана жолун алыстан акмалап, караанын көрүп ошого жалынып жалбырттап жүрөт. Бар ызасын ырга чыгарат. Ошентип жүргөндө кызды ала качып кетишет. Муну акын Муңдуу тарых деп атаган. Биздин жигит докладын бүтөр замат зал дүүлдөп талаш тартыш тутанды. Болгону бир кишинин арманы экен. Мунун эмнеси Муңдуу тарых? Университетти быйыл бүтүргөн жаткан Бекбосун деген бала кербездене сүйлөдү. Ал анча-мынча ыр жазып, аларын өзү жаңычыл поэзиядай көрөт эле. Ага жаш акын аталып калган кыздардын бири каршы болду. Сүйүү деген ар көчөнүн бурчунда туруп алып көрүнгөнгө айтып, ташбыйкат же реклама кыла турган товар эмес.
Эгер ал ушундай купуялуу, сырлуу, аялуу болбосо сүйүү делинбейт эле. Поэзия ар бир кишинин жеке арманынан жалпы махабат арманын жасайт, сүйүүнү ошол аркылуу даңазалайт. Сөзгө биздин жигиттин бөлмөлөшү Абдылда Аксакал аралашты. Мындайды корунча ак сүйүү деп коет. Акындын каарманы корунча актыгынан жаңкы кызды тарттырып отурбайбы? Ортодон бир кыз кол көтөргөндөй болду. Биздин жигит караса, баягы Руссону окуган 1-курстагы кыз окшойт. Байке, бирдеме сурасам болобу? Деди иймиңкиреп. Сурай кой. Докладчы катары, сиз өзүңүз ушундай сүйүүгө кандай аныктама бере алат элеңиз? Биздин жигит кандай десем дегендей биртке буйдала калып, мындай деди. Менимче муну жабык махабат, жок туурасы туюк сүйүү десе болчудай. Ал туюк жарадай эле жаман болот. Адамды иштен жеп, түтөтүп, түгөтүп салат. Туюк сүйүү жолон акын жазгандай жоолук булгап дүйнө бойлоп ат жаппайт, мээде жүрүп мээде чирип өлөт. Ал эки көбүнчө бир адамдын ичинде калат. Өмүр бою эстей турган арманга айланат. Салижан акын ушуну айтып жатпайбы? Туюк сүйүүдөн кантип чыкса болот? Тийгиз тикенектей дагы бир соол койду. Мен эми Махабат академиясын бүткөн эмесмин, деди буга биздин жигит тамашалап. Эл күлүп калды. Кыз да жылмайып койду. Ар ким өзүнчө жол табыш керек го дейм. Биздин жигит да өнөгүн өткөргүсү келген жок. Сен өзүң кандай ойдосуң бул жөнүндө, чоң кыз? Менимче, деди кыз ордунан тура жылаажындай жагымдуу үнү менен. Мындай окуялар негизинен психологиялык ыңтайда жазылган чыгармаларда жолугат. Мисалы, Джейн Остиндин романдарында жакшы сүрөттөлгөн. Ал эми реалдуу турмушта баары башкачараак болсо керек. Балекет экен деп ойлоду биздин жигит ичинен. Руссону окуганы чын көрүнөт мунун. Буга удалаш кандайдыр бир үн өзү да татына кайнем экен. Байкадыңбы? Деп кулагына шыбырагандай болду. Кыздын чын эле акындар айткандай, карегиң талып калгыча карап отурса болот эле. Бирок биздин жигиттин буга баамы жете бербеди. Анын үстүнө ал сүйчү болсоң башыңды сайып, бүт дилиңди берип сүй, болбосо сокур сезим кимге келбейт, андайда сойкулар да периштедей көрүнүп кетет деген принципти тутунат эле. Муну да ал Салижан акындан окуган. Рухеш бүгүнкү замандын интернет сайты. Андан кыргыз жана дүйнө жазуучуларынын классикалык чыгармаларын окуй аласыз. Ошондой эле өз эне тилинде ою жатык, тили жетик келечек муунду тарбиялайлы десеңиздер, Рухеш сайтынан дүйнө эл жомокторун өспүрүмдөр үчүн окуп бериңиздер. Интернет айдыңынан Рухеш чекит KG дарегинен табасыздар. Жаз арып, жай жакындап келатты. Университетте кезектеги семестр башталды. Биздин жигит бүгүнү саясий экономикадан экзамен тапшырып, конспект жазган дептерлерин колтугуна кысып, бир колундагы китепти үңүлө тиктеп, бир колундагы узун батондон улам үздүгө тиштеп коюп, Рамис акынчасынан булчуңдап булочка жеп келаткан. Бир окумда жанда өтүп бараткан бир кыз «Саламатсызбы байке?» деп калды. Карай салса баягы Руссону окуган кызга окшоп кетти. Чоң кыз, сен билең? Оозундагы нанын жута албай биртке күрмөлө түштү биздин жигит. Тигине аз жерден какатып сала жаздаган үчүн айыбын жуугусу келдиби, жаңкы кыз? Мен сизди тааныймын байке, деди жылмайып. Жакшы, деди биздин жигит дали китеби менен булочкасын алаксып. Сизди чилистен дешет экен го? Жигит таң кыла түштү. Капыр кызга акшыктап атат деп ойлоду. Кандайча чилистен? Эмне үчүн чилистен? Жигит токтой калып кызга урулду. Эми кыз оңтойсуздана түштү. Мыкты окуйт экенсиз, эрудит экенсиз, Марксты жатка билет экенсиз. Баары ушинтет экен го сизде. Баары деген кимдер? Кыздар. Оңбогурлар. Жигит иштин жөнүн эми түшүнгөндөй башын чайкап койду. Эмнени гана ойлоп табышпайт. Маркс жазгандарын өзү жатка билбесе, мен кайдан жатка билет элем аларды? Кыз анардай болуп, кызарып чыкты. Мен сизди капа кылып койдум окшойт, кечирип коюңуз байке. Кыз жорто чуркап алдыга узап кетти. Чычым карасаң тим эле, шакаба кылгысы бар. Биздин жигит аны узата карап калды. Бөлмөгө жаңы эле баш бакканда артынан күйүүгө Алтыбай кирип келди. Абышка, ашыгып жатам, 2-3 күнгө жоголом, чолом тийбей калса, эмдиги экзаменде конспектиңди пайдаланам. Мен үчүн да даярданып кой, деди иштиктүү таризде китеп дептерин керебетинин башына иреттеп коюп жатып. Жолго алар көршүрүн арыдан бери салыштырып бүтүп, коштошуп, сыртка чыгып баратып, бирдемесин унуткандай кайрылып басып келди. Таткайымды жандап калыпсың, Абышка. Эми колдон чыгарба. Таткайым дегидей эле бар ал кыз.
деди биздин жигитти ийинен таптагылап. Кайсы Даткайым? Биздин жигит түшүнгөн жок. Эми эле сүйлөшүп турбадыңбы жолдо? Атын деле айткандай болгон жок ал. Билем, деди Алтыбай биздин жигиттин маңыроолугуна мыйыгынан жылмайып. Балдардын баары аны Даткайым дешет. Бүт факультет ак эткенден так этип жүрбөйбү? Жолукканда жакшылап бир карап көрсөң, байкес, шумдук кыз. Биздин жигиттин баамына ошондон кийин бирдеме жеткенсиде. Жатаканага балдар жаткан бөлмөлөрдөн чын эле ыр түгөнүп калгансып, жалаң ушуу Даткайымды созолонто беришет эле. Жадаткыдай деле болду. Аз эле ойноп көп күлгөн ай, Даткайым сенден айрылдым. Биздин жигит ушул саптарды уккан сайын Даткайым дегени сулуу эме эле шарактап күлө берген шайкелең кыз болсо керек деп ойлоп койчу. 3-4 күндөн кийин биздин жигит менен Руссону окуган жаңкы кыздын университеттен жатаканага чейинки жолу кайрадан бир болуп калды. Өткөндөгү осолураактай көрүнгөнсөгөн иш дале эсинде жүргөн экен. Кыз айыптуудай башын жерге сала, "Мага таарынып калган окшойсуз байке. Дагы бир жолу кечирип коюңуз", деди жароокерим менен. "Эмнеге таарынат элем?" Биздин жигит кайдыгер мыкчыйды. Таарыныч жакын адамдар арасында болот. Кыз ичинен өзүн зекип алды. Дагы сөзүмөн жаңылдым. Эмнеге айта койдум ушуну? Аңгыча биздин жигит Алтыбайдан укканын эстей калып, "Ии баса, мен сени мындан ары Даткайым дей турган болдум", деди чоң бир жаңылык угузгандай. Кыз көзүн бакырайтып, тигиле тиктеп калды. "Эмнеге? Сени баары Даткайым дешет турбайбы?" Кыз биртке күймөлө түшүп, "Өчүңүздү алайын деген экенсиз да", деди сустайыңкы. Анан алдыга озуп баратып, "Мейли байке, кандай айтсаңыз ошондой айтыңыз, каршылыгым жок. Бирок мен сизге баары бир Даткайым боло албайм го", деди үнү чечкиндүүрөөк чыгып. Айтарын айтып алып, кыз дагы өкүнө түштү. Муну тиги башкача түшүндү. Эми дагы бирдеме дебес экен. Кара, капыяланганга да кыйын экен бул капыргыз, деп ойлоду биздин жигит. Өз кашыгын өзүнө салып койгусу келди. "Мага Даткайым бол деген жерим жок. Элдин баары сага ушинтип ат коюп алыптыр. Болгону ошону айттым", деди жигит. Кыз кыйтыя түшкөнүн сезип тамашалагандай. Кыз тек сумсая карап коюп жөнөй берди. Ошол маалда Алтыбайдын шумдук кыз дегени биздин жигиттин эсине келе калды. "Чоң кыз, биртке кое турчу. Дагы эмне дейсиң?" дегенсип, кыз кылчайып токтоп калды. Биздин жигит жакын басып келди да, бирдеме айтчудай болуп кызды бир саамга тигиле тиктеп турду. Кыз кызара түштү. "Эмне болду байке?" Биздин жигит эсине келгендей көзүн ала качып, жөн эле бирдеме дейин дедим эле, эсимден чыгып кетти", деди кайпалактап. Кыз шарт бурулуп басып кетти. "Кудай ур", деди жигит ичинен. "Анык бериште турбайсыңбы капыргыз?" Белгисиз бир жылуулук ичегисин аралап өтүп, жүрөк учуна барып уюп калгансыды. "Менде мээ жок", деди жигит анан өзүн өзү жемелеп. Өң башын жандай басып баратып деле жакшылап байкап багып алсам болот эле да. Карап көр десе эле сөзсүз маңдайына барып нес болгонсуп тигилип тирмейип калышым керек беле? Курчак эмес да ал менткедей. Өтө одонолук кылдым. Жаш кыздын жаман шагын сындырдым. Анык келесо экенмин. Эсенбай Нурушев, туюк сүйүү. Мыкыр неме турбайбы, деп ойлоду кыз жолдо баратып. Тилим кычышып кайдан сурай койдум десең, таарынтмактан тарс жарылып кетпейби? Сөзүңө жабышып эле сөөдүрлүк издеп турат экен. Булар биздин курстагы сары түгү түшелек балапандар эмес, көрбөгөнү калбай, алчы таасын жеп бүтүп, анан окууга өткөн эмелер да. Мага Даткайым бол деген жерим жок деп коет дагы. Тим эле менин көзүм катып өлөйүн деп тургансып. Чилистен болмоктон пайгамбардын баласы бол, сага Даткайым болчу мен эмесмин. Деги эле экинчи ушун эме менен сүйлөшсөм элеби, эрим майнеке болсун. Ошол болду, биздин жигит менен Руссону окуган кыз көпкө чейин көрүшпөй калды. Октябрдын башында студенттер курулуш отряддарынан, айыл чарба жумуштарынан, аларга барбагандар үйлөрүнөн кайтып келе башташты. Жатакана куштардын уясындай кайрадан чуруу түшүп, аудиторияларда сабактар жанданып, көп өтпөй окуу процесси кадимкидей нугуна кирди. Студенттер турмушу кыйгас жүрүп калды. Быйыл жатаканага муктаж болгондор көп окшойт, ар бир бөлмөгө 5 керебет коюлду. Биздин жигит жашаган бөлмөгө да жаңы 2 тууган келип кошулду. Экөө тең бир курс жогору окугандар. Бир күнү Алтыбай айтып калды. Билесиңби бул экөө? Ал бөлмөнүн ыптасында катарлаш 2 керебетке ээк каап койду. Даткайымды бөлүшө албай жүрүшөт. Үчөө тең бир отрядда иштешиптир. Кыз буларга ашпозчу болгон экен. Иши кылып, бу экерен ошо жактан ооруп келди. Ошондон бери жомоктору бүт элек.
Бир күнү жакалаша кетпесе көргө. Өздөрү билсин, деп койду биздин жигит көңүл кош. Арадан көп күн өтпөй биздин жигит сыртка шашып чыгып баратып, биринчи кабаттагы кууш эшиктен даткайым менен карып куруп сүзүшө кала жаздады. Кыз ого өтер чырайына чыгып бир татына болуп кетиптир. Жигит оозунан келмесин алдыргандай эмнегедир саламдашканга да үлгүрбөй калды. Тек гана кетенчиктеп тиге жол бошото берди. Кыз да кирпигин өйдө көтөрүп алдыда турган немени бир карап алып, бети биртке албыра түшкөндөй болуп унчукпастан жер караган бойдон тыпылдап жогору чыгып кетти. Таза таарынган экен бечара кыз, деди жигит, ичинен жай башындагы баягы чейкилик кылганын капыстан эстей калып. Барып кечирим сурап койсомбу деп да ойлоп кетти. 6 айдан кийин акылына келген экен дейт го анда. Мейли эми, болор болду. Баш ийкеп койгонго да жарабады, деп ойлоду кыз өйдө көтөрүлүп баратып. Эмнегедир ичи ачышып ызалана түшкөндөй болду. Анан өзүн жоошутмакка, саламдашпаса сат кайсарым, ким эле алмага, ушуга да баш оорутуп жүрөмбү, деп койду. Кайсы бир ишембиде бөлмөдө биздин жигит жалгыз калды. Жаңкы жаңы 2 тууган кечке кайдадыр жүрүп эл жатаарда келишти. Экөө эки жактан жаалап, бир түнгө бизди бөлмөдө калтыра турбайке. Ортобузда тыкыр маселебиз бар эле, ошону ээн эркин сүйлөшүп чечип алалы деп асып калышты. Биздин жигит маңдайкы бөлмөдөгү курсташтарына барып, ошо жерде түнөп калды. Ал билди, тиги экөө чече албай жаткан эмне маселе экенин. Эки эрендин жомогу кандай бүткөнүн биздин жигит жаңы жылга чукул кайра эле 6 айдан укту. Экөөнүн тең катыгын бериптир, деди ал маашырлана. Кызга барып бирибизди тандап ал дешсе керек, анткидей силер мага бирдеме өткөрүп койдуңар беле. Мени сыртыман томбучуп бөлүшүп алгыдай силерге айынын талпагы же өтөгөндүн терisi эмесмин дептир. Эрге тийиштүү ойлонуу мага али эрте. Болгону 2 курска келдим. Ошончо эле эр керек болуп калса силерсиз эле таап алам, деп тигилердин талпагын ташка жайыптыр кайран датка. Жаалы катуу неме го анда даткаң, деп койду биздин жигит. Андай эмес, абдан эстүү, сылык кыз. Мен сага көркөм деп айтып атпаймынбы? Бирки экөө терезеден алыс кетебиз дешпептирби? Кайдан дейсиң? Алтыбай карсылдап калды. Бири дароо эле башка кыз тааптыр, жазда үйлөнөт имиш. Экинчиси болсо акыры ушу кызга жетем деп көгөрүп жүрөт дейт. Март этектеп калса да күн табына келе албай, жаз кечеңдеп жатты. Биздин жигит эмнегедир жүрөгү түпөйлү тартып, ичинде бир туюк сезим тышка чыга албай тумчугуп, туйлап жаткансып бук боло берди. Көңүлү эмнегедир бирдеме көксөп, ал эмне экенин өзү да түшүнбөй жүрдү. Кайсы бир күнү терезенин түбүндөгү керебетине жатып алып, көптөн бери кармабай калган Салижан акындын китебин барактай баштады. Ырларым бүтүп, акырында муңдуу баянга жетти. Аны сыдыра окуп баратып, капилеттен эле өзүнүн азыркы абалын түшүнгөндөй болуп кетти. Кайталап дагы окуду эле, лупа менен карагандай мурдагыдан да айкыныраак боло түшкөнсүдү, көңүлүндө дүпүйгөн кусалыгы. Капырайды, тим эле ичиме кирип чыккандай айтып жатканын көр акындын. Таң кала тамшанып алды жигит. Кылаң эткен кайгы жок, ой эсинде, келечекте жадырап күлүмсүрөп, жашоо күнү чатырап денесинде, туюк жерге думукчу сүйүү тилеп. Эмне эле мынча ичим бушат, булугам десе, көрсө сүйүү күсөп калган окшобойбузбу, сен экөөбүз, байкыш жүрөк. Жигит акыбалын түшүнгөндөй жеңил улутунуп алды. Азгырылып ышкыга улам-улам, ашыктык жигит жалындап күйө берет. Реалдуу кызды эмес, кыялынан жаратканын жалбарып сүйө берет. Акындын бул сөзү да чын эле. Биздин жигит кыялында кынтыксыз кылып жасап алган ошондой бир кыялый көзөл бар болчу. Бирок ал таасын сүрөткө айлана албай, такай бүлбүл тартып турар эле. Жүзүндөгү албырган кызылынан нур таралып, жарык күн шооласындай, кийип чыкса көйнөгүн кызылраң, кылактаган кырдагы жоогазындай, көздөрү бар күнөөсүз бакыракай, кылыгы жок кыздардай миң амалдуу, болсо дагы бойтойгон татынакай, бир кыз эле жөнөкөй реалдуу. Ушул жерге келгенде жигит тык токтой калды. Акындын кызын ал өзү көрүп, билип жүргөн кыздардын арасынан издеп көргөнү кыялдана кетти. Ушуга окшош бирөө жарым барбы? Шак эле Руссону окуган кыз эсине келди эмнегедир. Анан барып, кыялында бүдөмүктөнүп жүргөн баягы сүрөт Руссону окуган реалдуу кызга айланып чыга келди. Жаткан жеринен шарт ыргып турду жигит. Эки колун артына алып, жинди болгон эмедей ээн бөлмөдө ары-бери баса баштады. Сабактан келген соң 5 кыз бөлмөдө чөжөлөрдөй чөбүрөшүп чай ичип отурушту. Аңгыча сары чийкил кыз, "Ай, билесиңерби?" деп калды кызык бир жаңылык айтчудай болуп. Баары анын оозун тиктеп калышты.
Кечээ чай кайнасын деп күтүп кухнянын эшигинде турат элем, бир маалда төмөндөн Чилистен чыга келди. Аны көрө сала коридордун тиги тарабында кожурашып турган 3-4 кыздын бири «Чилистен, мен сени сүйөм» деп кыйкырып калса болобу? А тигичи деп сурап жиберди кыздардын бири чыдамы жетпей бараткансып. Тиги байкен кылчайып да койгон жок. Сүмбөдөй түп-түз басып барып бөлмөсүнө кирип кетти. Көйнөк жууганга шылтоо табылганда шыңкылдашып, кыздар муну бир топко сөз кылып эрмектешти. Биздин кыз болсо буга анын таптакыр кызыгы жоктой тымпыйып отурду. Ошол күнү Чилистен кыздын түшүнө кирди. Ал алыста баратат. Кыз артынан кыйкырат: «Мен сени сүйөм, Чилистен!» Жигит кайрылып карайт да кызды көздөй жөнөйт. Так маңдайына келип, бир топко тигилип диктеп турат. Бир кезде калтыраган колдору менен кыздын саамайын акырын сылайт. Анан мойнунан жыттап, жумшак кучактап: «Мага даткайым болчу. Сен сагындым», деп кулагына назик шыбырайт. Кыздын денеси көлкүлдөй берип, көзү сүзүлүп магдырап баратат. Аңгыча ар жактан жер жарылгандай бирдеме тарс дей түшөт. Кыз чочуп ойгонуп кетти. Сырт алай дүлөй түшүп, жамгыр терезенин айнегин талкалап салчудай тарсылдап чаба-жаап, күн күркүрөп чагылган чартылдап жаткан экен. Бу быйылкы жаздын биринчи нөшөрү эле. Кыздын жүрөгү дикилдеп соғуп, өпкөсү капкасына батпай көп, денеси гөл шал тердеп, ич көйнөгү сыгып алма суу болуп кетиптир. Ошо калыбында былк этпей жата берди биздин кыз. Түк көзү илинбей койду. Эстебейм дебедим беле. Эмнеге түшүмө кирет? Кудайым-ай, жакшы көрүп калбасам экен. Анда эле шорум катат. Ылайым ушу түш түлкүнүн богу болсо экен. Биздин жигит филфактын 4-кабатындагы дарсканада терезе тушта профессордун сөзүнө анда-санда кулак учун агыта коюп, алда бирдемелерди ойлонуп отурган. Терезеден ар жакта жаз жадырап, май толукшуп турган эле. Жатаканадан уап-чубап, окуу корпусун көздөй агылып студенттер келе жатышты. Бир аздан соң түштөн кийинки сабактар башталмак. Бир окумда биздин жигит кырга чыккан кызгалдактай кылакташкан топ кыздын ичинен даткайымды даана тааныды. Үр кызындай болуп бир укмуш көрүндү. Көңүлдөрү шай окшойт, шатыра шатман түшүп, баары шайдоот, каткырып күлгөндөй да болушту. Кыздын үнү угулар бекен деп кулагын төшөп тыңшай калды. Чоң жолдо аркы-терки куюндап жаткан машинелердин, троллейбустун дуулдагы эчтеме угузугдай эмес. Даткайым топ кыздар менен машина жолдон өтүп, корпустун чатырына кирип, карааны көрүнбөй калгыча көз албай карап турду биздин жигит. Эмнегедир ыр жазгысы келип кетти. Ушуну эле күтүп таптаяр тургансып, кайдан жайдан келгени белгисиз 4 сап куюла түштү көңүлдөн. Бук болом, күндөр такыр өтпөс болду. Турналар кечигишти жол тостуруп, жүрөгүм башкаларга жанбай койду. Кыргызда сенден башка кыз жоксунуп. Бу саптар жигиттин өзүнө жаккандай болду. Ушуну сен жаздырдың, Руссону окуган кыз, деп койду жигит. Анан ичи жылып, өзүнчө эле жыргап кетти. Аңгыча жанаша отурган Макен аны чыкканагы менен түртүп калды. Жалт караса, кафедрада лекция окуп жаткан профессор көз айнегин мурдунун учуна түшүрүп, биздин жигитти көзүнүн төбөсү менен тиктеп турган экен. Кээ бир жолдоштор бу жерге лекция уккандын ордуна терезени карап кыялданганы келет окшойт, деп күбөрөнүп алды да профессор сөзүн андан ары улап кетти. Биздин кыз китепканадан кеч кайтты. Ишемби күнү эле. Кыздар кинолоп же театрлап кеткенби бөлмөдө эч ким жок экен. Чечинип жайланып, анан чай кайнатканы чайнегин алып коридорго чыкты эле 5-6 адам ар жакта китеп дептерин колтуктап Чилистен келатыптыр. Эмне болду билбейт. Биздин кыз алдастай түшүп, шарт бурулуп бөлмөсүнө кире качты. Тиги арттан келип кармап калчудан бетер эшиктин илмегин иле салып кабалгага жөлөнүп туруп калды. Жүрөгү дүкүлдөп, муундары титиреп, деми кыстыгып энтигип кетти. Аптыкканы басылбай, өзүнө келе албай жатты. Мындайды өмүрүндө башынан өткөрө элек кыз дендароо болуп көпкө отурду. Кудай жалгап бөлмөдө жалгыз болуп калганын карачы. Кыздардан бирөө жарым көрсө эмне болот эле? Бирөөнү чындап жакшы көрүп калат деген ушул болот турбайбы? Эми өлдүм деди ичинен. Өткөнкү түш соо эмес түш экен да. Бирок жакшы көрсө эмнеге мынча сүрдүгөт? Же көрбөй жүрдү беле аны? Болгону 2 рет сүйлөшө коем деп шаабайы сууп шагысынды го. Адамды көзүнө илбестен керсеймелиги бар да көрүнөт. Чилистен деп эле оозунан түшүрбөй суусап жүргөн жанагы кыздар аны мындайын кайдан билсин? Же биздин кыз ошолордон кызганып жатабы аны? Сүйсө ошолор сүйө бербейби да, артынан сүйрөлсө ошолор сүйрөлө бербейби? Биздин кызга эмне жок? Жок, бу чыныгы сезим эмес,
башка болуу керек. Бир болсо бул секелек сезим, эселик сезим. Ал өткөндөй бат өтөт. Дүйнөнү астын үстүн кылып аңтарып таштачудай болуп капсалаңдап катуу каптап келет да анан тез эле басылып соолугуп калат. Көбү ушундан жаңылат. Мындай сезимдин бир гана даабасы бар. Аны эстебеш керек, көрбөш керек, көзүнө чалдыкпай оолак жүрүш керек. Ошондо ал өзүнөн өзү жоголот. Биздин кыз да ушундай кылмак болду. Алдыда 3 айлык жайкы каникул турат. Буюрса күздө биздин кыз Чилистенди таптакыр унутуп келет. Эсенбай Нурушев, туюк сүйүү. Быйылкы жай биздин жигитке бүтпөчүдөй болуп өтө узарып кетти. Кой ташка келишкенден бери 1 айдай болуп баратат. Бирок күн өтпөгөндөй болуп туруп алды. Бу жерде аскер бөлүгү бар. Шаардагы бардык жогорку окуу жайлардан 4-курска өткөн балдарды жыл сайын 1,5 ай ушу жерге жыйнап, аскери даярдыктан өткөрүшөт. Биздин жигитке жоопкерчилик турмуш жаңылык эмес. Армияда болуп, баарын көргөн кезинде. Бир күнү айылда бирге өскөн классташ курбусуна жолугуп калды. Анысы айыл чарба институтунда окуйт. Зоотехник болом деп жүргөн эме. Көптөн бери көрүшпөй калгандан болсо керек, сөгөт талдын ала көлөкөсүндө экөө эзилишип, бир далай сүйлөштү. Жакында эле үйлөнгөн экен. Ошону айтып, тиги сөзүн түгөтө албай жатты. Майдын башында келинчегимди алып айылга бардым, деди ал. Билесиң да, бул маалда биздин айыл бир керемет болуп калат эмеспи? Кош талды да көрсөттүм, келинчегиме абдан жакты. Бала кезде өскөн жерлери эсине түшүп, биздин жигит кусалана түштү. Эми сен качан келиндүү кыласың биздин айылда? Окууну бүтөлчү, анан көрө жатармын, деди биздин жигит шалкуу бош. Ага чейин карып кетесиң, дундугум, деди тиги тажрыйбасы ашып, акылы толо түшкөн немеден бетер. Жаш кыздар карабай калат, кара далаларга күнүң түшүп калбасын. Эртерээк кыймылда. Эмдиги жыл сени алып бар, бир келинди айылга. Студенттердин аскер лагери жайгашкан коктун ичи казандай какшып чыкты. Түш оогондо чатырдын 4 жагын көтөрүп ачып таштап, 10 чакты бала акалап околоп соолуп жатышты. Биздин жигит ар кайсы жактан каалыгып жылып келип, тоонун бийик чокусуна топтолуп жаткан булуттарды карап отуруп, таттуу кыялга батып кетти. Руссаны окуган кызды жигит айылына алып келет. Адатынча эле алыстан көрүп кагылып соолуу апасы чуркап чыгат, уулун кучактап өөп жыттап алат да анан жанында турган бейтааныш кызды бу кем эле дегенчелик кылып таңыркап карап калат. Ийменип турган кыз ийле калып жүгүнөт. Кагылайын, ушу мени Кудай алсачы, колума периштем конгон турбайбы? Апасы кызды эки бетинен өөп, анан карбаластап, артын көздөй шашып жөнөйт. Ар жактан уулун көрүп барбайып, утурлап басып келаткан атасына кол шилтеп апасы: "Абышка, сен кой отурга кой, уулуң менен анан учурашасың. Күтүп жүргөн периштебиз келген турбайбы бүгүн?" деп үйгө кирип кетет. Бокчосун жая салып, камдап жүргөн ак шайы жоолугун алып, кайра чыгат да өпкө жүрөгүн чаап кыздын башына салат. Бетинен кайра айланып өөп, "Кудай этегиңден жалгасын периштем, көшөгөн көгөрсүн" деп бата кылып, кубангандан эмне кыларын билбей карбаластай берет. Жанатан бери оозун ачып аңырайып турган чыт курсактар аңгыча: "Сүйүнчү, сүйүнчү, келин келди, байкем бизге жеңе алып келди" деп айылды аралап тыз коюп жөнөшөт. Ал 2 саатта урук тууган коңшу колоң чогулуп топурап калышат. 2-3 күндөн кийин жигит кызды кош талга алып барат. Апай бетте алма, алча дебей, долоно чычырканак калбай, баары текши чечек атып, апаппак мала кызыл түскө бөлөнүп, көк жайыкта болсо илгери бала кезде көлөкөсүнө келип ойногон жалгыз түп чоң жаңгакта сүт ак сайрап, теребел бир ажайып болуп турат. "Бейиштей сонун жер турбайбы?" дейт кыз суктана. "Эми бул жер сенин да жериң" дейт жигит. Кыз эркелеп жигиттин кучагына жыгылат. "Рота, подъем!" Чатырга жакын жерден майордун үнү заңк эте түштү. "Через 5 минут построение." "Ай ушуну көттү" деп биздин жигит тилденип алды да, "Өтүгүн чылгоосун." "Ай ушуну көттү" деп биздин жигит тилденип алды да, өтүгүн чылгоосун издеп, ыкшоо кийине баштады. Руссону окуган кыз бу кезде алыскы Токтогулда Караган жайык жайлоосунда студенттер менен чөп чабыкта жүрдү. Ал быйыл да балдарга ашпозчу болду. Көп өтпөй жогорку курста окуган бир бала эмнегедир эле ашкана тарапта айланчыктап тоорулуп жүрдү. Кээде отун жага коет, кээде төмөндө сайдагы булактан суу ташша калат. Анан калса өтө эле сылык, жеткен сыпаан экен. Сүйлөгөнү да орундуу, бейчеки жагы жоктой. Иши кылып бу жигиттин ашканада иштеген кыздардын бирине ыхласы түшүп, ышкысы жанып калганы анык эле. Бирок бара-бара биздин кызга көп имерчиктей баштады. Анан бир күнү булакка суу алышкан түшүп, жарылып сырын айтты. "Мен сизди бир көргөндө эле жактырып калдым, чоң кыз", деди радиодон жаңылык айтып жаткансып. Биздин кыз 2 жылдан бери мындай сөздөрдү көбүнөн угуп,
бышык улак болуп бүткөн эле. Жактырып калганыңыз жакшы экен, бирок менин жигитим бар да, деди кашкайып. Тигинин оозунан сөзү түшүп абдарып калды. Анан бир топто барып, ал ким экенин билсек болобу? Деди дале сыпайылыгынан жазбай. Анын сизге кандай кажети бар? Кыз чакадагы сууну алып, төштүн боорунда жыландай ийрилип жаткан сокмо жол менен өйдөлөп чыгып кетти. Ушу эркектер кызык эле болот, деп ойлоду кыз. Түндө чатырда онулакта уктай албай жатып. Баарын эле бир көргөндө жактырып сүйүп калышат. Романдарда жолуккан ушундай нерселерге бір күндө ишенип алышат окшойт. Турмушта мындай болор күмөн да. Эмнегедир баягы адабий талкуу эсине түштү. Чилистенде ошондо биринчи көрүшү, даклады, сүйлөгөнү, тамашасы кыздын жүрөгүн жылытып койгон эле. Ошондон болду, өзү да шүк отура бербей бирдеме сурасам болобу деп калбады. Жоо да көңүлүнө ынай түшкөн. Туюк сүйүү жаман болот. Жоолук булгап ат чаппайт, мээде чирип өлөт дебеди беле. Аты жөнүн да жөндөп билип албаптыр ошондо. Кыздар Чилистен десе эле аты Чилистен экен деп жүрбөйбү? Мунукканда байкуш какап кете жаздады го. Кыз жыргай түшкөнсүп ичинен жымыйып алды. Сизди тааныйм деп айттырганда, таарынганда жоксузбу деп сурантканда ошол сезим болду да. Кийинде эле жигит кыздын кыялынан кетпей жүрдү. Анан калса өчөшкөнсүп кайда барса эле анын атын уга берди. Кыздар бир жактан, профессорлор андан «У него трезвый ум, сильное аналитическое мышление» деп мактабадыбы? Орус адабиятынан берген профессор эжей өзүнүн мыкты студенттерин биринчи курстагыларга ташбыйкат кылып, ушундай күбүр күдүң сөздөрдүн баары кыздын жүрөгүндө жүргөн сайын жылуу сезимди күчөтүп, быкшып турган немени үйлөп, отко айлантып салган эле. Биз деле кызык эл болобуз деп ойлоду кыз. Бирөөнү жакшы көрүп, жарылып кетчүдөй болуп турсак да тымпыйып баарын ичке ката беребиз. Өзү сезсин, өзү байкасын деп кыйытып жүрө беребиз. Далыбызга карап, ичибиздегини билип алгыдай алар жорунчу же батын ачык олуу эмес да. Анан өктөбүздү ошолорго коюп өпкөлөйбүз. Өз сезимин ачык айткандан тартынбаган кыздар деле бар, бирок көпчүлүгү мындайды кылмыштай көрөт. Кудай бизди эркектер тандап алсын деп жараткан. Кимди алат, кимди коет, ошолордун эрки. Бизге андай укук берилген эмес деп ойлошот. Чын эле, тагдырдын базарына коюлган товар окшойбуз. Кардарлар жигиттер экен да. Кыз да ушул ойго муйгандай болду. Балдарга эмне? Алар аларман, келип карап көрөт, өз баасын айтат, жок десе басып кетет. Жанагы жигит деле ошентпеди. Тим калбай анан жигитиңди билсем болобу деп сурап атканын карабайсыңбы? Көкме. Кыздын кыжыры келе түштү. Ары онап, бери онап, чабалактап көпкө чейин көзү илинбей койду. Кудайым-ай, кыз болуп жаралбай калсам эмне? Жеңил улутунуп күрсүнүп далды. Түш өлүп жатып уктап кетти эле, түшүнө кайрадан Чилистен кирди. Рухеш бүгүнкү замандын интернет сайты. Андан кыргыз жана дүйнө жазуучуларынын классикалык чыгармаларын окуй аласыз. Ошондой эле өз эне тилинде ою жатык, тили жетик келечек муунду тарбиялайлы десеңиздер, Рухеш сайтынан дүйнө эл жомокторун өспүрүмдөр үчүн окуп бериңиздер. Интернет айдыңынан Рухеш чекит KG дарегинен табасыздар. Ошол жылдын күзү эле. Окуу башталганына 2-3 аптадай болгон. Адатынча Алтыбай дагы бир суук кабар айтып келди. Уктуңарбы? Даткайымды ала качып кетишиптир. Керебетте китеп окуп жаткан жеринен биздин жигит ок жыландай атылып кетти. Койсоңчу? Койбой этпей эле баатыр. Ала качып кетишиптир. Политехтен окуган бала экен. Кийинки күндөрү ат тезегин кургатпай каттап калган эле дешет. Көздү мончок жерде калбайт балдар. Китебин бетине кармап үргүлөп бараткан Абдылда аксакал адатынча философтанып койду, керебетинде ары одарыла берип. Озунган ушинтип шар тилип кетет. Биздин жигитке жер айлам көчөгө атып кеткендей болду. Керебеттин четинде шалдайып отуруп калды. Менин да ичим атышып калды, деди Алтыбай. Жакшы кыз эле, бечара. Мына эме жат бирөөгө бүлө болуп кетти. Биздин жигит кайсалап эмне кыларын билбей жатты. Ичи туз куйгандай ачышып, өзөгү өрттөнүп баратты. Алаксыйын деп жатакананын узун коридоруна чыкты. Кыздын бөлмөсү тарапты кайра карай берди. Чайнегин алып чыга алса экен, мени көрүп баягыдай кайра кире качса экен деп тиледи жигит. Демейде тапырап жатчу коридор бозоргон талаадай боп-бош болуп, кунарсыз тунжурап турду. Жылан сыйпап кеткенсип жан адам жок. Жигиттин ичи сызылып, жүрөгү сыздап кетти. Бөлмөгө кирип, керебетине үстөмөнөн түшүп жата кетти. Муңдуу тарых оюна келди. Анда да ушинтип кызды капыстан бирөө ала качып кетет эмеспи? Куру үмүткө алданып улам-улам, бакыт жолун баскан быгыйшыгыраак, биздин жигит сүйүүнүн мунарынан
кара жерге күп этип түштү кулап. Биздин жигит да тээ бала кезде айылда бир бассаң борп этип балтырга чейин бутуң бата түшкөн жолдун боз топурагына көмкөрөсүнөн көмүлүп, чаң жутуп, жер кучактап жаткандай сезди өзүн. Мунун баары биздин жигиттин жан дүйнөсүн козгоп, көңүлүнүн түпкүрүндө элдир-селдир гана туюлуп, эмне экенин өзү так ажырата албай жүргөн сезимдерин ойготуп салган поэманын таасири сыяктанды. Болбосо, мынчалык күйгүлтүккө түшкүдөй Руссону окуган кыз ким эле ага? 2 рет жолунан жолукту. Болгону ошо. Башкалардай аны киного чакырбады, театрга жүр дебеди, эртелигеш жандай басып сырдашпады, же колунан кармап койсочу жок дегенде. Анткендин ордуна кайра байкуш кыздын шагын сындырды. Ошондон кийин кызды жигит көбүнчө китепканадан көрүп жүрдү. Чоң залдын күн батыш ыптасында терезени каратып коюлган 3-4 үстөл бар. Биринчи үстөл биздин жигит энчилеп алган чоң залдагы 5-чи катардан көрүнүп турат. Кыз такай ошол үстөлгө келип отурат. Анын бир адаты бар эле. Биздин жигит тарапты жалт-жалт карай берчү. Эмне кант экен? Эми мунун мааниси жок эле. Жигит өзүн акынга салыштырды. Ал кыйналып, көңүлдө кайнап, чыжаладай кызарып чыккан ырларды жазып, акыры аларын бир дептерге көчүрүп, кыздын курбусунан берип жибергенге жараган экен. Биздин жигит анте да албады. Жадесі ушу Руссону окуган кызга ышкым жанып калды окшойт деп жан адамга, атүгүл жакын досу Сарпбекке деле айткан жок. Тек гана кыздын караанын көрсө, ошого ичинен көңүлү тоюп, акынды туурап кызга арнап ыр жаза коюп жүрдү. Биздин жигит менен Руссону окуган кыздын бар болгон тарыхы ушул эле. Болгону жигит кызды кыялында өзү кыйкымсыз кылып жасап алган баягы кыялый кызга окшотуп, ошого алмаштырып алып, буга абдан көнүп калган шекилденет. Эми аны ала качып кетти деп укканда, кыялында куруп алган ошол отон дүйнөсү кыйрап кеткендей көрүнүп, ушуга ичи күйүп жатат окшойт. Мунун баары эртең эле бир көргөн түштөй унутулуп, таңдагы буурул мунарыктай тарап кетет болуу керек. Бирок эмнегедир андай болбоду. Өтө бир кымбат, аялуу нерсесин жоготкондой, эгизинен ажырап, элең-элең этип улам мекирене берген улактан бетер биздин жигит кызды басса турса эстей берди. Эч кимге билгизбей, анын караанын бардык жерден издей берди. Жатаканадан көрөмбү деди, дарсканалардан жолугуп каламбы деди. Жок. Эч жерден көзгө илинбеди. Анткен сайын жигит бир капталы эңчерилип калгандай коңултактап, ичи эзиле берди. Байкуш жигит, ай жалаң китептегилерге гана ишенип, издегенин, идеалдарын ошолордон гана таап, кыялында жалаң ошол дүйнөдө гана жашап жүрүп жаңкы Руссону окуган кызды чындап жакшы көрүп калганын өзү билбей, өзү аңдабай калган тура. Туюк сүйүү жаман болот, сыртка чыкпай иште өлөт деп билимдүүсүнүп, акылдуусунуп атып, аны өз башына өзү тилеп алганын карабайсыңбы караңгүн? Кыз чынында эле кыялындагы периште эмес, реалдуу кыз эле да. Кыйкууласа колуна конгудай куш эле да, алыста эмес, кол сунса жеткидей жакын жерде жүрдү эле да. Кантип ушуну билбей байкабай калды экен? Армангүн-ай. Эми минтип кайрылы кыз болуп колдон чыгып кеткенде гана бу кызды кыялында өзү ойлоп, өзү күтүп жүргөндөй, баш оту менен берилип, акылынан таңгыдай болуп жакшы көрүп калганын кечигип сезип отурбайбы? Биздин жигит үчүн тагдырдын анык тамашасы ушундай эле. Мунун баарын акылында аңдап түшүнүп, көзү жетип ишенген сайын биздин жигит дүйнөгө караңгүн түшүп калгансып түнөрүп, айласы куруп жаман болот. Китеп окуйт, башына эчтеме кирбейт, бөлмөдөгү достору менен сөзү бүтпөй, болбогон эле бирдемелерди бажаңдашып, кажаңдашып жатышчу эле, ага да баштагыдай көңүлү чаппайт. 2-3 күн сабакка да барган жок. Үйдө отура албай, шаар аралап кетип, баягы кыздын караанын көрүп жүрчү көчөлөрдү акмалап, каңгып жүрүп кайра келет. Капыргыз-ай, капыргыз деп үшкүрөт. 2 рет гана жолугуп, өзөгүмө өмүр бою айык кыз дарт таштап кетеримди кайдан билдим? Капыргыз. Келмеден бетер ичинен күңгүрөнүп ушуну көп айтып, айткан сайын жигиттин заманасы куурулуп, жанын коер жер таппай калат. Акындар даңазалап, мактап ырдаган махабат мажнундары да сенчелик ушинтип өзөгөртөнүп, сенчелик ушинтип жүрөгү күйүп, күйүт тарттып экен. Бечара жигит-ай. Арадан 1,5 жумадай убакыт өтүп кетти. Биздин жигит жекшемби күнү эртелеп туруп, уктап жаткан балдарга шырп алдырбай бөлмөдөн чыгып китепканага жөнөдү. Жолдук ата кыялында акын менен сүйлөшүп келди. Муңдуу тарых кетти өтүп күн астына, муңдуу баян, мен айттым болгон чынын, баарынан да муңдуусу турат мында, багыт айкы, а жигит мен болчумун. Жок акыным, ошол жигит мен болом.
деди ичинен жүрөгү өрттөнгөн жигит оор күрсүнө. Сен так мени жазыптырсың олуям. Мен сага таң бердим, өзүң айткандай баары бүттү. Эми эмне кылам? Күйүтүмдү кантип басам, акыным? Кеңеш бер эми мага. Ушуну ойлоп жигиттин ичи эңшерилип, ичегиси куйкаланып кетти. Кулагына акындын саптары жаңырыктады. Бейгам адам аны да муну сүйүп, көп нерсени куру бекер ыйык кылат. Башка түшсө түйшүктүү тиричилик сүйүү эмес, үмүттү унуттурат. Туура акыным. Жигит кайра күңгүрөндү. Мен деле эптеп күңгүрөмдөчү. Бактыма бирөө тургандыр. Бүгүндөр да унутулар. Бирок ошого чейин кайгымды кантип басам? Кимге барып зарымды айтып, бугумду жазам, акыным? Ушуну айтчы. Жигиттин ичинен кан өтүп кеткенсиди. Поэмада махабат мунарынан кара жерге күп этип кулап түшкөн жигиттин абалы көз алдына келе калды. Жерде жатып караса айланасын, калган экен дүйнөнүн көркү качып, турду дагы көтөрдү өйдө башын, ыйлаган жок, өлгөн жок, кетти басып. Биздин жигит чыйрала түштү. Мен да ошентем, акыным, деди ал ичинен. Унутам баарын. Башымды көтөрүп басам. Өзүн өзү ушинтип жубатып, китепканага кирди да көндүм болуп калган 2 кишилик үстөлгө келип отурду. Китеп дептерин алдына жайып, баарын белендеп алган соң, 2 жагын таянып, көзүн жумуп, бир саамга тунжурап калды. Бир окумда жигиттин мойну өзүнөн өзү эле баягы кыз отурчу тарапка бурулуп кетти. Көзү кантип ачылып кеткенин да байкабай калды. Караса, баягы ордунда Таткайым отурат. Жаңылып жатамбы деп көзүм бардап алды. Жок, дал өзү, Таткайым өзү. Ак чебек көйнөгү гүл кайырдай кулпуруп, маралдай аппак мойну койкоюп, баягыдай эле үр кызындай үлбүрөп Таткайым отурат. Жигиттин жүрөгү болк эте түштү. Санжыра радиосунда Шамчырак. Дүйнө жана кыргыз адабиятынан тандалма чыгармаларды Санжыра менен бирге окуңуз. Аңгыча кыз да адатынча жигит тарапка жалп бурула бир карап алды. Жигиттин жүрөгү эми жарылып кетчүдөн бетер түрсүлдөп чыкты. Көңүлү алеп-жалеп болуп, ордунан тура калып кайра отурду. Ою бир жерге токтобой, чабалактай баштады. Алактабай кое тур, байкуш жүрөк. Жигит ичинен кыңкыстап жиберди. Бир аз эсти жыйнап, аңгарып алалычы, кое турчу. Ошондо бу эмне болуп кеткени? Күйөөгө тийди деген жөнүнө кайбат кеппи? Ушак болсо эмнеге жатаканадан көрүнбөй калды? Караанын издей берип көзүм тешилбейдиби? Же мени ойнотуп жатканыбы? А бирок бул капыр кыз мени минтип кыйналып жүргөнүмү кайдан билет? Капыстан бир ой мээсине октой кадала түштү. Барган жери жакшы кишилер болсо керек. Окуусу өксүбөсүн деп шаарга алып келишти да. Туура, деди иштен бир үн күңгүрөнүп. Эрге тийсе эле окуусу бүтүп калмак беле. Эми эле дүйнөсү түгөл тартып келаткан жигиттин көңүлү суу сепкендей муздай түштү. Болуптур, деди ичинен ал акыры. Кандай болсо андай болсун. Жок дегенде эми караанын көрүп жүрөт экем. Мага ушу дагы ниет. Ушу маалда периштедей болуп Сарпбек келип калды. Аны көргөндө биздин жигит жөлөк болор кишиси келгендей демдене түштү. Дептер септерин үстөлгө коюп жатып, Сарпбек эңиле берди да: Адырейин, эртелеп келген экенсиң, деди акырын шыбырап. Антпесем сага орун тийбей калмак. Сени келет деп күтүп отурам. Биздин жигит кара күчкө тамашаламыш болду. Аңгыча Сарпбек бет алды жагын карап алып делдей түштү. Ай, тетиги Таткайымбы я? Кыз тараптан көзүн албай эңиле берип сурады. Биздин жигит билбейм дегендей ийдин кысып койду. One moment, Адырейин, азыр билебиз. Сарпбек түз эле кыз отурган үстөлдү көздөй жөнөдү. Тиги да аны жакынын көргөндөй кабагы жаркылдап ордунан тура калып, кол сунуп учурашты. Анан экөө жанаша отура калып, күбүрөп шыбырашып калышты. Кыз улам чачын артка серпип, кол менен саамайын түздөй калып, биздин жигит тарапты кайра-кайра карап коюп жатты. 10 мүнөттөй болгондо сөздөрү бүттү окшойт. Сарпбек ордунан туруп, кыздын далысынан таптап, чачынан сылап койду да, алдыда жаткан бир китебин алып кайра тартты. Келип отурар замат биздин жигитке эңиле берип, билип келгенин шыбырады. Кыскасы мындай, Адырейин, ала качкан балдар түшүнүктүү немелер көрүнөт. Татка жигитим бар деген экен, убалыңарга калбайлы анда деп, кечирим сурап, ошол эле түн бир окумда кайра жатаканага жеткирип коюшуптур. Коркуп калган байкуш кыз эртеси атын эсине чугоюптур. Кече келдим дейт. Калган катканын анан билебиз. Мага бүгүн эртерээк кечкирээк болуп жатат байкеси. Жумушумду жасай салайын да жөнөй берейин. Сен өзүң бил, болгону мени алагды кылбай 1 саат жашууга отуруп бер. Сарпбек адатынча кашка тишин көрсөтүп күлүп койду.
биздин жигитке бул жакшы кабар эле. Ошол эле учурда бул тагдырдын дагы бир тамашасы да эле. Дүйнөнүн түркү кулап кеткендей болдуң эле, минтип баарын өз ордуна кайра койдум. Кана эме, кантет экенсиң көрөйүн дегендей такмазасы эле. Жигиттин акырындап көңүлү жайланып, анан көктөмдөгү көк жайыкта туйлаган кулум болуп кетти. Кыялы дүйнөнү кыдырып, кайкып учуп жүрдү. Үстөлгө чалкалай берип, эки колун башына кайчылаштырып, залдын бийик шыбын тиктеп көпкө ойлонуп калды. Жигитим бар дептир. Анысы ким болду экен? Уйгактай жабышып жандап жүргөн бирөө жарым деле көзгө чалдыккандай болгон жок эле. Балким тыштан келип жүргөн бирөөдүр. Капыстан баягы диспуттагы сөздөр эсине түштү. Ким айтты эле? Бирөө айткан сүйүү үчүн күрөшүү керек деп. Күрөшкөндө минтип күрөшө. Күрөшкөндө кантип күрөшөт? Кыздын жигитин эрөөлгө чакырамбы? Илгерки Пушкиндин тушундагыдай. Же түз эле барып сүйөм деп айтсабы азыр? Сүйбөйм деп койсочу тиги чунак кыз. Ошондо аны өлбөдү. Баары бир минтип эжигейдей иштен эзилип жүргөнүм болбойт. Бир күнү мээме кан куюлуп кетпесин. Же ары, же бери боло керек. Эптеп бир шоуртумду чыгарайын. Калганын өзү билсин, деп ойлоду жигит кайратына келип. Кана анда, мунун кандай айласы бар? Жигиттин оюна бир амал келе калды. Азыр эле кат жазып, алдагы китепке салып койсочу. Аны Сарпбек сөзсүз кызга тапшырып кетет. Кыз китепти ачат, окуйт, билет анан ким жазганын. Биздин жигит алдыда жаткан чакмак дептерди шарт алды да ортосунан бир баракты абайлап айрый салды. Уручкесин алып, бирдеме жазайын деп барып кайра айный түштү. Жакшысы ыр жазайын деп ойлоду. Көңүлүндө жүргөн кызга арнап жазган ырларынан ылга отуруп, акыры бир 4 сапты купулуна толтурду. Көздөрүмдөн агат сага жылуулук, көрүнбөгөн дүйнө менен байкалбай, өмүр бою өтө токшоймуш интип, сени жакшы көрөмүн деп айта албай. Этегине атын жазгысы келип баратып токтоп калды. Биздин жигитке ушу деле чоң бир эрдиктей көрүндү. Баракты эки бүктөп дептеринин алдына бастырып койду. Ортодо 2 сааттай убакыт өткөнсүдү. Бир окумда Сарпбек: "Мага болду, абышка. Бүгүнкү жетишет. Буюрса эртең деле күн бар. Мен жөнөйүн" деп үстөл үстүн жыйнаштырып кирди. Алган китептерин көтөрүп өткөргөнү кетти. Биздин жигит каткан барагын бая Сарпбек кыздан ала келген китепке шарт сала койду. Колдору жеңил калтырап, жүрөгү түрсүл кагып чыкты. Сарпбек бат эле кайтып келди. Кол баштыгына дептер уручкесин салып, берки китепти алды да: "Муну даткага бере кетейин. Жарым саатка сурап алдым эле, ага да керек болуп жаткандыр. Сени көз болсо үйдөн жолугабыз, адырейин" деп биздин жигитти ийинен сылап койду. Жигит андан аркы окуя кандай болор экен деп апкарып, демин ичине алып аңдып калды. Сарпбек кызга китебин тапшырып, аны дагы бир жолу далысынан таптап, чачынан сылап, кол алып коштошуп чыгып кетти. Кыз китепти бир топко караган жок. Акыры колуна алды эле, эки бүктөн барак булактай түштү. Кыз аны ачып окуду да, бирөө карап тургандай элтеңдеп эки жагын каранып, жылан көргөндөн бетер китепти шарт жаба салды. Билбей калды, караңгүн билбей калды. Жигит ичинен онтоп жиберди. Билген жок ким жазганын, билген жок. Ордунан ыргып туруп, бүт залга оолгудай кылып, "Аны сага мен жаздым" деп кыйкыргысы келди. Жүрөгү күйүп турса да, ага жетер батым биздин жигитте жок эле. Бир окумда караса, кыз ордунда жок экен. Үстөл үстүндө сумкеси турат, өзү жок. Көрсө, китептерин тапшырганы кеткен экен. Кайра пайда болду. Келди да сумкесин алып, бутунун учу менен жылаа басып сыртка жөнөдү. Каалгага жеткенде жалт эте биздин жигит жакты бир карап алып, шып эте чыгып кетти. Жигит шаабайы сууп, шылкыйып, каалга кайра ачылып, кызга айтып кирчүүдөн бетер ошол жактан көз өтүп көпкө отурду. Китепканадан чыккан соң биздин кыз тар көчөгө салып жатаканага жөнөдү. Эйинирээк жерге келгенде чөнтөгүнө ката койгон жаңкы эки бүктөн баракты акырын сууруп чыкты да, көңүл төшөп кайра окуду. 4 сабыр кыздын жан дүйнөсүн кадимкидей алай дүлөйгө салып сапырып жибергенге жарады. Кудай-ай, ушул ырды мага сен жазган болсоң гана чилистен. Кыздын ичи күйүп муңканып кетти. Сен жазсаң гана, сага мен өзүм барат элем анда. Бойнуң асылып буркурап ыйлап, ичиме батпай жүргөн бугуму бүт айтат элем, өлөйүн ошентет элем. Бирок муну жазган сен эмессиң. Сен эмессиң, чилистен. Эгер сен болсоң эмнеге атыңды жазбадың? Кимден билем муну эми? Сарпбектен сурайынбы? Ушуну мага сен жаздыңбы деп. Адам эмес экенсиң сен, чилистен. Мерез экенсиң. Сезим деген сенде жок экен. Мойнум үзүлгүдөй болуп, карегим агып кеткидей болуп, сен жакты жалдырап карай бергениме кантип байкабайсың, Макоо? Жигитим бар деп коем дагы. Кайдан мага жигитсиң сен? Сен жинсиң мага келген. Жек көрөм сени, акмак.
кыз не туталанганын, не ичи күйгөнүн билбей, көкүрөгүн бир ачуу сезим аймап, каканактап, көзүнө жаш толуп, ичи бышып, айласы төгөнгөндөй түнөрүп, жатаканага жеткиче буулукканы тарабай койду. Бөлмөгө кирер менен курбу кыздарын көрүп, жарылганы араң турган жаны ого бетер эреркеп кетти. Буркан шаркан болуп иште кайнап аткан ызасы чымчый буулган буудай каптын оозу чечилгендей шар этип сыртка төгүлүп кеткенсиде. Өзүн өзү карман албай, бетин басып буркурап ыйлап жиберди. Кудай-ай, эми эмне кылам? Эми кантем? Ээн жайкан көңүлү чак отурган эки кыз элее түшүп, анан эсине келгендей чыйпылыктап калышты. Бема, эмне болду сага? Деги тынччылыкпы? Биздин кыз алардын сөзүн уккан жок. Керебетке барып, күп эте көмкөрөсүнөн түшүп, жаздыкка бетин басып, өксөп ыйлап алды. Анан эмне кыларын билбей элейип турган эки курбусуна: "Кыздар, мени биртке жайыма койгулачы. Көкшүнүмдү суутуп алайын", деди өпкөсүн кага. Эки кыз муну эп көрдү. Мейли ыйлап алсын, иштегиси чыгып жеңилдене түшөт дешти. Экөө жылап басып, ээн коридорго чыгышты. "Мунуң соо эмес", деди биринчи кыз. "Өткөнкү иштен бери чүнчүп жүдөп кетти. Ошо шүмшүктөр бир балай кылган жокпу я?" Экинчи кыз ушинтип айтып алып, кайра өзү чок баскандай чочуп кетти бул оюна. "Жаман апазаңды койчу", деди беркинчиси. "Андай деле зөөкүр немелер эмес экен го, кайра жигити бар экен, бактылуу болушсун" деп дембедем кечирим сурап жатып кетишпеди. "Мында кайдагы жигит дейсиң?" деди экинчиси биртке тырчыгансып. "Болсо билет элек да, талайын жолго салбадыбы?" "Анда буга жин тийген", деди биринчи кыз тапкарлана. "Сүйүү деген жин тийген. Бирөөнү өлгүдөй жакшы көрүп калган окшойт. Анысы билбесе керек. Ошого буу толуп айласы куруп жүрөт мунундун. Ким ошол жин, айтчы? Жылбас кылып биротоло байлап салалы, жыла салгырды. Ким экенин кайдан билем? Бу өкпетиң мелтеби эчтеме айтпайт. Ичин жарсаң да таппайсың анын ким экенин." Эки кыз эбиреп жатаканада жалпы эле факультетте бычакка сап болчулардын баарын санап чыккандай болушту. Биздин Беманын бир тамчы жашына татыгдай бирөө жокпу чөлкөмдө. Экинчи кыз ушинтип тыянак чыгарды. "Тапсам барбы? Көзүн кашайгырдын эки карегин чукуп колуна салып берет элем", деди беркиси. Ишемби күн эле. Түштөн кийин бөлмөдө биздин жигит менен Сарпбек калды. Экөө эки жерде көпкө чейин китеп окуп, ара чолодо куш уйку сала койгонго да жетишти. Бешимченде Сарпбек керебеттен тура берип: Адреин, үңкүйүп отура беребизби экөөбүз?" деп калды. "Эмне кылабыз? Же бир ойлогонуң барбы?" "Жүрү, тиги аткайымды ресторанга чакырабыз. Бир эсе кыздын көңүлүн көтөрөбүз, ага шылтоолуп, өзүбүз да тарса турса бийлеп бир чер жазып алабыз." "Барабы?" Биздин жигит сал ыргылжың боло калды. "Ал жагы мага кой." Сарпбек чыгып кетип чай кайнам убакыттан кийин келди. "Кеттик", деди ал биздин жигитти шаштыра. "3 кыз бармай болду. Экөөбүз жетишебиз аларга." Кечинде бешөө ресторанда отурушту. Сарпбек адегенде көбүртүп жабыртып шампан ачты, музыка жаңырып, бий башталды. Биздин балдар кыздар бош келбеди. Эркин бийлердин түзүк эле сазайын колуна бергендей болушту. Твистти да катырышты. Бир топтон кийин вальс башталды. Биздин жигит эки кызды ортого жетелеп чыкты. "Үчөөбүз кантип бийлебиз байке?" деп калды сары кыз кыткылыктап. "Бийлебиз, кантип керектигин үйрөтөм азыр", деди да биздин жигит эки колу менен эки кызды белинен алып, музыканын ыргагына карай жеңил айланып кирди. Кыздар да тигинин ыкмасын түшүнүп, ыгына бат эле көнө түшүштү. Булан бири жигиттин колунан суурулуп чыгып, эркин каалгып тегеренип келет да экинчисине кезек берет. Анысы да ушуну кайталайт. Жаштарга айла жок дешкениби, бийлеп жүргөндөр жарайсыңар дешкенсип, баш ийкеп жылмайып коюп жатышты. Жаңы вальс эки кызга жага түштү. Кийинки жолкусунда өздөрү эле анын көркүн чыгара мокум гана бийлешти. "Эми алмашып бийлейбиз", деди кезектеги тыныбуу маалында Сарпбек. "Эки кыз менен мен чыгам, силер экөөңөр бийлейсиңер." Ал биздин жигит менен кызга ээк кагып койду. Аңгыча Хачатуряндын айтылуу сюитасы жаңырды. Биздин каармандар ортого чыгышты. Жигит кыздын белинен аяр бучактап, кебиздей жумшак колун абайлап кармай калды эле, тоогургандай өнө бою дүрүлдөп кетти. Сол колун акырын жигиттин ийине арта берип, кыз да анардай болуп албырып чыкты. Экөө тең денелерин жеңил калтырак басып чыкканын сезишти. Кабынан чыгып кетердей дүкүлдөгөн жүрөктөрдүн добушу да бири-бирине таасын угулуп жаткансыды. Кыздын наристе баланын деминдей аруу илеби, аңкыган керемет жыты жигитти энги-денги кылып ийди. Экөө тең бири-бирин тике карай албай, жай гана термеле беришти. Бир топтон кийин биритке эсин жыйгандай болду, кантса да биздин кыз чыйрактык кылды. "Жакшы бийлей турбайсызбы байке?" деди акырын үнү дирилдеп. Жигит ошондо кыздын абазын абдан сагынып калганын сезди. Дагы сүйлөсө экен деди. Бирок жооп катары бирдеме деш керек эле. "Кайдан?" деди жигит тамагына бирдеме туруп калгандай үнү каралданып. "Бутумду басып албайын деп калтырап жатпайынбы?" Кыз бирдеме түшүнгөндөй болду.
Ошентти да көңүлү көчүлүп бир укмуштай көөлүп кетти. Анан кийин ооз ачып эчтеме сүйлөшкөн жок. Ар бири өз кыялы менен алаксып, кайдадыр каалгып учуп жүрүшкөнсүп ажайып бир дүйнөгө кирип кетишти. Кыштын апкыт сапкыт 6 күнү аяктап, мүйүз аяздын мизи кайтып баратты. Жыйналышта отуруп бир күнү Сарпбек жатаканага кеч кайтты. Бөлмөлөштөр менен аркы теркини кобурашып жатып, сөз арасында 8 мартта жатаканада оюн шоу уюштурганы жатышканын, ыр бий болорун айтып калды. Биз да чогуу чарам барып койсок жакшы болот эле, деди ал беркилерден колдоосуна үмүт кылгандай. Майрам келе берсинчи, көрөбүз деп койду староста Макен көңүлү ток кишидей. Айт буйт дегиче айткан күн да кирип келди. Досу Сарпбектин көңүлү үчүн көз көрсөтүп коеюн дегендей ойдо биздин жигит кечигибирээк болсо да кечеге келди. Жатакананын 1-кабатындагы чакан залга бир топ эле эл чогулуп калган экен. Ортодо чимирилип 10 чактыдай 5-6 жигит кыз бийлеп жатат. Калгандары алардын кызыгына батып, казганактап карап турушат. Биздин жигит кызды издеп, көзүнүн кыйыгы менен элдин ыдырын сыдыра карап чыкты. Биздин кыз ортодо бир жигит менен бийлеп жүргөн эле. Бир окумда баягы ресторанда бийлеген 2 кыз биздин жигитти көрө сала, экөө 2 колунан жетелеп ортого тартып чыгышты. Өзүбүздүн вальсти бийлейбиз байке, дешти экөө жарышкандай. Бийлесе бийлейли, деди биздин жигит да тартынчыктанбай. Үчөө кудум ресторандагыдай болуп бийлешти. Кыздардын бири жигиттин колунан чыгып, өзүнчө 2-3 каалыгып айланып келет да беркисине кезек берет. Экинчиси да ушинтет. Үчөөнүн бийи баарына башкача, жаңы чыккан бий болуп көрүнгөнсүдө. Аларды коштоп кубаттагандай Сарпбек менен биздин кыз да 2-3 ирет кылактап, жай ыргалып айланып өтүштү. Ошентип биздин жигит 2 кыздын жакшы эле жарпын жазгандай болду. Бир кезде тыкылдаган комсорг кыз оюнду ошо башкарып жаткан окшойт, алаканын тарс-тарс чаап элдин көңүлүн өзүнө урдуруп, «Биге бир тике танапис жарыялайлы. Эмки кезек ыргеседе», деди да оюндун эрежесин жарыялады. Ар бир бөлмөдөн бирден жигит ырдайт. Ыргесени студ кеңештин балдары баштап берди. Кезек андан ары уланып, ар ким чыгып, алына жараша нөөмөтүн өткөрүп жатышты. Билгендери комуз чертти, дагы бирөөлөрү аккордеон тартты, айрымдары чогуу ырдады, кээ бирлери ыр окушту, таң тамаша улана берди айтор. Бир кезекте ыргесе тийген бирөө өмүрү ырдаган эмесмин деп кежектеп ыргыштап калды. Анда уйча мөөрөп бер дешти, итче улуп бер дешти. Ага да болбой ынжыктай берди эле, кызып калган оюндун кулоосун суутпайын дегенсип, жаңкы тыкылдаган комсорг кыз кыйын немекен Сармерден айтышып жаткандан бетер «Сай боюнда тегирмен, тегирмени темирден, ырдабаган балдардын ай балдардын, оозун чычкан кемирген» деп шаңкылдап сала берди. Залда отургандар дуулдап күлүп калышты. Кол чапкандар да болду. Комсорг кыз аңгыча Сарпбекти алдыга тартып, «Кезекти анда сиз улантыңыз» деди, тыкылдап буйрук бере. Сарпбек ырга жок эле. Ырдамак тургай анын мурдунан кыңылдай калганын деле 4 жылдан бери бирге окуп, бир бөлмөдө жашап жүргөн курсташтары угуп көргөн эмес. Сарпбек ырдай албайм деп кыжыктангысы келип барып, анан тиги шакылдаган шайтан комсорг кыз дагы бирдемени айтып шакабалап жибербесин деп чочулап, жардам сурагандай жалдырай залдагыларга карады. Бөлмөлөш балдардан эч ким көрүнө бербеди. Айласы уруп, биздин жигитти ортого чакырып чыкты. «Бир балайдан куткар байкебай», деди Сарпбек айыбын сезгендей, элге угузбай акырын шыбырап. Өзү түшкөн орго мени түрткүсү келет деп биздин жигит биртке ачуулана түштү. Анан бу жерде конкурсчу сынак өтүп жатты эле. Элчилеп эптеп бирдем ырдап кутулайын деп ойлоду. Эмнен ырдасам деп бир азга ойлоно түшүп, анан тамагын жасап, жеңил жөтөлүмүш болуп ырым баштады. Жолукканда салкын тартса кабагың, жигиттин үнү кысылып чыкты. Бу кадимки Рыспайдын көңкү журтка алынып, кеңири тарап кеткен ыр эле. Биздин жигит толкунданып атып куплеттерин алмаштырып алды. Жолукканда салкын тартса кабагың, жигиттин үнү кысылып чыкты. Бул кадимки Рыспайдын көңкү журтка алынып, кеңири тарап кеткен ыр эле. Биздин жигит толкунданып атып куплеттерин алмаштырып алды. Жүрөктөгү жакшы учурду жандан тып, жок дегенде таанышыңдай карагын. Жүрөктөгү жакшы учурду жандан тып, жок дегенде таанышыңдай карагын. Рыспайдын бул ырында жүрөктүн үлбүрөгөн кылдарын дирилдетип, уккан адамдын 40 тамырынан бери сыздатып жиберген керемет бир кайрыктар бар эле. Биздин жигит аларды экинчи рет кайрыганда жумурунун тегерегинде катылып жаткан бардык арман бугу,
кусалык күйүтү түбүнөн бери козголуп көкүрөгүнө көтөрүлүп күлкүлдөп кеткенин сезди. Үнү да ачылып, жонунда кумурскалар кыбырап жайнап жүргөнсүп денеси дүрүлдөп, бир укмуштай толкуп кетти. Эркин өскөн гүлү сенсиң талаанын, бирде жакын, бирде алыстайт каранын. Андан ары кандай болуп кетти, өзү да билбей калды. Арманың болсо бала эми ушерде айтып ал, ичиңде жараң болсо ушерде жарылып кал деген сыпсыйкырлуу бир күч жигитти кыз турган тарапка жетелеп кетти. Курбуларынын далысына кылтыйып жашынып, биздин жигитте уурдана карап турган кыздын бети албырып, жүрөгү лакылдап согуп кирди. Жигит ырын уланта берди. Жүрөгүмдү гүл ордуна сунайын, алып кой деп сүйгөнүңдүн белегин. Жигит эми чын эле дүкүлдөгөн жүрөгүн алаканына салып, кызга сунуп жаткансып, анын так маңдайына келип калды. Ага жарданып карап турган эл да көрүнбөй, бу дүйнөдө өзү, анан биздин кыз гана калгансыды. Ырдын ушул керемет кайрыктар аркылуу ичинде жаткандын баарын аңтарып, кыздын алдына жайып салгансып ырдап жатты. Жүрөк төрттөп жүлүнүмдү куйкалап, түрттүң мени түпкүрүнө сананын. Жүрөк төрттөп жүлүнүмдү куйкалап, түрттүң мени түпкүрүнө санаанын. Маңдайына чукул келип калган жигиттин өзү көрттөнүп, жүрөгү күйүп турганын, жалбырттап анын табы уруп жатканын сезгендей болуп, биздин кыз кыпкызыл чоктой алоолонуп, бирөө тушап салгандан бетер былк эткенге алы келбей, башын жерге салып, бир ордунда кыймылсыз туруп калды. Ыр кимге арналып жатканын аңдаган кыйды кыздар акырын биздин кыздан оолактай берип, аны жалгыз калтырып карап турушту. Айтчы гүлүм, айтчы сүйгөн жан эркем, күйгүзөсүң мени дагы канчыбак. Ушу сөздөрдүн баары, ушу кайрыктардын баары ырыспай ырчынык эмей эле, биздин жигиттин өзүнүкүнө окшоп, муну ал атайлап ага арнап жаткандай сезилди кызга. Жигитке да баардык арман муңу, ичин өрттөгөн бүт күйүтү акыркы ушул эки сапка токтолуп калгандан бетер, бул кайрыкты дагы бир кайталап коймокчу болду. Айтчы гүлүм, айтчы сүйгөн жан эркем, күйгүзөсүң. Магнитофондун үн тасмасы чор түзүлгөндөй жигиттин үнү тып басылды. Күйүүгө түшкөн демин баса албай, саал энтиге калтыраган колдору менен кыздын саамайынан коомай сылады. Ушул маалда кыз башын жерден алып, узун кирпиктерин акырын өйдө көтөрө берди эле, каканактап калган жашы эки көзүнөн ылдый мөлтүлдөп кетти. Жигит дали калтырап турган колдору менен шашкалактап, кыздын эки көзүндөгү жашты абайлап аарчыды. Анан мойнунан жумшак кучактап, өзүнө эмире тартып, оң колун кармап алга жетелеп, кызды топтон сооруп чыгып кетти. Жанатан бери чаккан лирикалык драмага күбө болуп жаткандай тым-тырс боло түшкөн залдагылар эл көзүнчө кызга арзуусун айткандан тартынбаган биздин жигиттин батылдыгына таң бериштиби же башкасы болдубу эсине келгендей бир окумда дүркүрөтө кол чаап жиберишти. Ошентип, күн астында бул тарыхта өтүп кетти. Биздин жигит менен кызды мен азыр деле көрүп калам. Козулардай чөйрөшкөн неберелерин ээрчитип, эртели кеч биз турган үйгө жакын бульварда сейилдеп көп басышат. Эркелеткен аты болсо керек, бир небересин Чилистен дешет экен. Дагы бирөөсүн Даткайым деп чакырышат. Биздин жигит менен кыз Салижан акындын муңдуу аянын азыр эстейби, жокпу билбейм. Мен болсом, аларды көргөн сайын ошол поэманы кайталап окугандай боло берем. Ошентсем да, ылайым акындын арбайы ыраазы болсун, биздин жигит менен кыз аман болсун деп коем.